Жашыл берет бул атайы багыттагы күчтөрдүн элитасына киргендиктин белгиси. Ошондуктан ар бир аскер бул артыкчылыкка ээ болуу менен жашыл беретти кийип жүрүүнү кыялданып, жылдап даярданат. Скорпион аталышындагы кургактагы аскерлердин атайы бөлүкчөсү учурда жашыл беретти кийүү укугун алуу үчүн квалификациялык экзамен тапшырып жатышат. Тагыраагы мында алардын эриктүүлүгү, күчтүүлүгү, кармашып урушуудагы тажрыйбасы, психологиялык абалы текшерилет. Жашыл беретти кийгенден кийин бул аскерлерге ар кандай коопсуз кырдаалдарга каршы туруу милдети жүктөлөт. Учурда буга чейинки этаптардан иргелип чыккан аскерлер практикалык чечүүчү сынакты тапшырышууда. Мында алгач БТР-80 аскери техниканы башкаруу, ар кандай бийиктиктерге чыгып түшүү тапшырмасы коюлган. Андан соң аскерлерге 10 чакырым алыстыкта жайгашкан рацияга белгиленген мөөнөттө жетип байланышка чыгуу вазифасы жүктөлгөн. Албетте жолдо алар ар кандай тоскоолдуктардан өтүшү керек. Өйдөгө чыгарбай тепкилеген 9-рота чачылган рацияны жыйнап байланышка чыгуу, айтор кадимки кооптуу кырдаал түзүлүп, ага болгон аскердин даярдыгы сыналууда. 10 километрде чуркап келаткан жоокер жарадар болгон шеригин ала келиши керек. Бул арада да анын күжүрмөндүгүн сыноо үчүн бир нече тапшырма коюлган. Андан соң жоокердин кармашып урушуудагы тажрыйбасы текшерилди. Мында алар жашыл беретчендер менен жеке чыгышты. Бир нече тоскоолдуктардан өтүп алык уруп келген аскерлер кармашып урушууда дээрлик таяк жеп гана туруп берип жатышты. Бирок жан кыйналса да эч бири сынактын ортосунан таштап чыгып кеткен жок. Жашыл беретке аракет кылып 3 жыл 3 ай тренировка кылдым. Өзүмдү күжүрмөн жактан машыктырдым. Менин максатым ушу, тилегим болчу. Мекенди коргоо үчүн дал ушундай оор сыноолор керек деп эсептешет аскерлер. Анткени кооптуу кырдаалга жоокер физикалык, моралдык жактан толук даяр болушу керек. Эң биринчи орунда жашыл беретчендер бардык кийинки жаш муундарга, жаш аскерлерге өздөрү пример болуш керек. Күжүрмөн даярдыктан, тарбия иштери боюнча бардыгына үлгү болуш керек. Жаңы кызматтарга каралып калса, эки талапкер болсо, ошонун ичинен дайым көбүрөөк мүмкүнчүлүк ушул артыкчылык белги жашыл берет кийгендерге берилет. Аскердик бөлүк көзүнүн тапшырмалары боюнча Кыргызстандын кайсы гана бурчу болбосун, ошол жерде коопсуздукту камсыз дайындалган. Бул биздин даярдыгыбыз ушул коюлган тапшырмаларды так жана туура аткарганга жардам болуп кетет. Жыйынтыгында 20дан ашуун аскерден 9 гана жашыл берет артыкчылыгына ээ болду. Бул сынакты тапшыруу үчүн жоокер 1 жылдан кем эмес аскер бөлүгүндө кызмат өтөшү керек. Кутман Маматазимов, Турар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.